Президент Сооронбай Жээнбеков райондор аралык соттордун функцияларын жана штаттык бирдиктерин райондук сотторго өткөрүп берүү туурасында соттук реформа боюнча кеңештин биринчи жыйынында айтты. Мамлекет башчысы бул үчүн убакыт керектигин, бирок процессти тездетүү зарылдыгын кошумчалады. Андан сырткары жарандар укугун коргош үчүн кошумча чыгымга учурабашы керектигин да баса белгилеп, сот органдарын реформалоо азыркы мезгилде Кыргыз мамлекетинин эң негизги көйгөйү болуп калгандыгын баса белгиледи. Белгилей кетсек, Сооронбай Жээнбеков буга чейин Жогорку соттун Конституциялык палатасынын соттору менен жолукканда аларга адилет чечимдерди кабыл алуунун маанисин эскерткен. Келишимде $18 миллион демонтажга кетиптир. Бул акчага менин оюмча алтынды эритип туруп, ошол курулуш ээлеп турган 3 гектар жерди алтын пластинка менен жаап чыксак жетмек. Бул сөздү Бишкек ТЭЦ-ин модернизациялоо боюнча парламенттеги жыйында депутат Садык Шернияз айтты. Анын белгилешинче, ТЭЦ-ти модернизациялоо боюнча келишим баштан эле туура эмес түзүлгөн дейт. Сапар Жумакадыров, сиз Кыргызстанга келген кытайлардын кыршасы болчусуз. Бул сөздү Бишкек ТЭЦ-ин модернизациялоо боюнча парламенттеги жыйында депутат Алтынбек Жунусул айтты. Анын белгилешинче, ТЭЦ-ин модернизациялоо боюнча Сапар Исаков иштин башына турган жана ал тышкы саясат бөлүмүн башкарып турган маалда инвесторлор алгач ага жолугушчу. Эске сала кетсек, бүгүн парламент ТЭЦ-теги авария жана модернизацияга кеткен $386 миллион боюнча деп комиссиянын корутундусун талкууга алышты.